берилген. Ага чейин лицензия баягы жокко чыккан да 2009-жылы, 2010-жылы ошондон баштап алар соттошуп келген. Ичинде 2 компания бар. Бүгүн Артмайник гана жөндөбү кеп болот ба? Ичинде Артмайник менен Мейлен Ресурс деген 2 кытайлык компания. Демек, апрель окуясынан кийин кайра алар жандалышкан экен. Соттон уткан. Кийин геология министрлик болчу, азыр агенттик болуп атат. Лицензияны кайра узартып беришкен 2014-кө чейин. Мына ошондон баштап жетим тобу кенин коргоо комитети түзүлгөн, жергиликтүү ошол жакта активисттер, депутаттар анан бирдиктүү иштин негизинде лицензия кайра чакыртып алынган. Ооба. Сиз да бул тастыктап атасыз, лицензия чакыртылып алганын тастыктайсыз. Не то что тастыктап, мен ошол комитеттин төрагасы болгом 2012-жылы. Эми азыркы көтөрүлүп аткан маселе мындайда, мамлекет өзү кен байлыкты иштеткен жакшы. Мен кош колдоп колдойм. Бирок азыркы бийлик эмес. Азыркы утурумдуу бийликтин колу менен эмес. Мен айтып өтөйүн, эмнеге? Анткени бүгүн бирди айтып, түштө оюн өзгөрткөн. Бүгүн бирди айтып, эртең кайра айныган. Бийлик менен мындай кен байлыкты колуна өткөрүп берүүгө мен караман да каршымын. Түшүнүктүү. Тилекмат мырза, сиздер жетим тоону коргоо боюнча кыймыл түзүп жүрсүздөр. Кандай зарылчылык болду? Жана эмне иштерди аткарасыздар? Биз ошол жетим тоо акыркы күндөр абдан актуалдоо баштагандан активисттер биригип, жана ошол жетим тоонун айланасындагы жергиликтүү тургундар менен чогуу жетим тоону коргоо кыймылын түздүк. Биздин дагы позиция орусча айтканда недобросовестный деп коет, бүгүн кыргызча айтканда мына ниети бузук адамдар. Эң биринчи эле чуу дегенде эле ошол кандидатыбыз айтып кетти, сыймыктануу менен айтып кетти. Мен Темир Сариевди ошол жетим тоону иштетип турган ишканадан башына алып келдим деп. Биз баарыбыз билебиз, эмнеге айтып атам, ниети бузуктар деп. Премьер-министр болуп турганда балыкчы корунду жолу салынган. Ошондо мыйзам боюнча биринчиден ата мекендик. Тилекмат мырза, биз темадан алыстабайлы? Жок, алыстабайбыз. Бул тема ушул келип такалат. Себеби башка тема. Балыкчы корунду жолу. Ошол баягы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргон эмес деген ошону айтып атам. Ошондой адамдар келип атат башында. Анан эң негизгиси бүгүн казылгандан казыла элеги көп, запас абдан көп, кум төрүдө запас аз калды деген адамдар бүгүн бийликте отурган. Алардын отурганда жетим тоону биз дагы ошо ишенмечилик көрсөтүп бүгүнкү күндө коргоп калып атабыз. Түшүнүктүү, рахмат мырзалар. Буга чейин ошол премьер-министр милдетин аткарып отурганда Садыр Жапаровдун ошол жетим тоо боюнча билдирүүсү бар экен. Ошого конок берели, андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо 1 жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге, мисалы ошол темир тоодон алып, чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо 1 жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ак Сүйлөө программасына күбө болуп атасыздар. Теманы улай, Кадырбек ага мынакей жогоруда ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаров өзү айтып атат, жетим тоону чекесинен кертип Кытайга сатып миллиарддаган долларды алсак болот дейт да. Бул канчалык кирешелүү жана канчалык мындай негиздүү? Өзүбүз комбинат куруп чийки затты иштетүүгө мындай чамабыз жетпейби же менеджмент, техника, технология кертип ташып сатып жатып, ал кендин да түбүнө жетип салбайбызбы? Эми кептин баары мындай да. Жанакы Садыр Жапаров ал кишиге деле бирөө ал өзү ал маселени көтөрбөйт болчу, билбейт болчу ал жөнүндө. Көтөрдү да. Жок, көтөрдү. Ошого бирөө айтты да, ушундай деп. Туурабы? Аны адаштырышты. Политиктер эми бул саясатчылар кээде ошол иштин көзүн билбей туруп балп этип бирдеме деп койсо, элге тарайт дагы анан жакшы мындай эми жаралбай калат. Мен айтып берейин азыр, каяктан эмне болуп атат. Тоону кертип сатууга мүмкүнбү? Кантип кертип сатат? Тоону жөн эле алып сата бербейт да. Биринчи кезек мен айтпам, издөө иштери гана болгон да. Издөө. Ошол убакка чейин развед чалгындоо иштери болгон эмес, чалгындоо иштери болуш керек. Аны айттыңыз, Кадырбек агай. Ошону биз деген кандай кылып сата алат Кыргызстан? Тоону кертип сата алабыз. Ойлосоңуз,
кантип сата, эмне кылып сатабыз? Ал Сата кепти албайбыз. саткандай тиги Кадырбек Торт эмес. мындай да Садыр Жапаров премьер-министр милдетин аткарып отурганда пресс-конференциядан айтты. 500 машина менен ташысак, 1 жылда 1 миллиард доллар кутулат экенбиз Кытайдын карызынан деди. Туурабы? Эми мындай жөн эле элементарный эле макул деп коюңуз. Рудасы менен саталы деп коюңуз. Кеңешчилер ошентип туура эмес нерсени айтыптыр. Эми калькуляторго салсаңыз, Мен ошону айтып берейин деп атпайм. Турсаңыз, 500 хованы күнүнө Кытайга киргизгенде ар бир хованын артынан 3 гана минута протяженность эме болот, убакыт. Бул жолду талкалайт бир. Мына 2,5 миллиард доллар жолго Кытайдан алганбыз. Эми маселе руданы сатуу мүмкүн эмес. Аны жок. сатууга чейинки нерсени айтып коюп, бирөө айткандай кылып айтты да, туурабы? Мен ошону айтайын деп атам. Азыр андай кылуу мүмкүн эмес. иштетиш үчүн анда эмне кылыш керек? Мен ошону айтайын. Ошону айтып бериңиз. Кыскача мүмкүн болсо. Азыр чалгындоо иштерин жүргүзүш керек. Чалгындоо иштеринде лицензия алыш керек. Аны ким алат? Мына сиз айттыңыз, мамлекет Кыргызстандын бир ишканасы Ачылат. Кыргызстандын предприятие ачылат. ачылат, ошого лицензия берилет. Ошол экил проект долбоор түзөт, чалгындоонун долбоору. Ал чалгындоонун Канча убакка созулат чалгындоо? 2 жылга чейин. мындай да канчалык кээ бир гендер бар. Кээ бир гендер 5-6 жыл чалгындалат. Эгерде акчаң жок болсо, өкмөт акча бербесе, ал кичине жасап коет, бир анча-мынча ишти, ол токтоп калат. Анда Жыргалбек мырза абдан эгерде бул аягына чыгайын да. Эгерде өкмөт толук каржыласа, 2 жылдын ичинде чалгындоону жасса болот. Кенди жана 40 километрдин баарында эмес. 70 километр. 70 километр. Мына Союздун эмес тура 70 километр. 40 километр. Макул 40 деп коюңуз. Ошол экинин 6-7 бөлүгү бар. 6-7 бөлүгү. Эң эле ыңгайлуусу иштетүүгө ыңгайлуу. Даңгы деген ай. Анда бул эсептелген божомол ресурстардын 60% жакыны ошол даңгыда. Жыргалбек мырза, ошол мамлекет кенди өзү башкарат деп айтып атат. Анан эл арасында биз дагы желкебизден эми карызга батып калбайбыз деген кооптонуу жаралып жатат да. Анан кийин ушул бюджеттик абалды эске алганда, ушундай мамлекет өзү башкарып, өзү иштетет деген сөз мындай аша чапкандык эмеспи сиздин оюңуз боюнча? Бул деген мындай да, мен бир эмес 3 мамлекеттик ишканага иштетип келдим. Бияктан мындай жетекчиден мындай туура жетекчиден мындай өзү жетекчи кандай иштесе, кандай алып барса ошондой болот да. Бияктан байке айтып кетти, чалгындоо иштери болуш керек да, анысы болсун. 21-жылдан башталса, допустим, ошол болуш керек да. Андан кийин байытуу фабрикасы салынат. Бул чалгындоо иштен кийин бул баланска коюлат. Баланска коюлгандан кийин уже экинчи этабы кетет. Бул деген байытуу фабрика курулат. Анан параллельно темир жол курулат да. Темир жол. Мен оюм боюнча, мен мамлекеттик ишкананын жетекчиси болгондон кийин ошондой кылмакмын да. Мен деген ошол жактан темир жолду ошол жактан бир жакшы бир станцияга мындай кетип бараткан бир жол менен бир международный бир мындай темир жолго чыгармакмын да. Жок дегенде ошо балык чыгап келмекмин. Жол болсо дагы бир эмесин тапмакмын да. Эмне үчүн темир жол? Бул деген бул биринчиден экология жагынан бул тазалык болот. Үчүнчү жагынан ал темир жолду башка нукка дагы байланса болот да. Анан ошо үчүнчү этабында уже разработка кетет, обогащение. Разработка кетет. Биз деген үчүнчү этабында уже биз деген темирге чыксак болот да. Биринчи жанакы байытуу фабрикасы бул деген баягы концентраттап келип атпайбызбы? Руданы чыгарсак, бул деген кичине туура эмесирээк. Сырье деп атап атканыбыз бул деген биздики жанакы концентрат. Концентрат түрүндө да сатууга мүмкүнбү? Ооба. Бүгүнкү күндө мына биздин Кытай мамлекети болобу, Казакстандын компаниялары болобу, булар болсо бул руданы да калып чыгып атышат, концентратты алып кетип атышат. Биз буга тыюу сала албайбыз, себеп дегенде биздики өзүбүздө мындай условия түзүлгөн эмес, фабрика курулган эмес, ошону кайра иштеткенге. Ошондуктан бүгүнкү күндө кээ бир компаниялар бүгүнкү күндө салып атышат, бирок жетише албай, булар болсо ошо концентрат чыгарып атышат. Жетишпегендер болсо урдан менен чыгарып алып кетип барып иштетип атышат. Мындай биздики практикада болуп атат. Бирок биз ичибизде фабрикаларды кургандан кийин тыюу салабыз деген оюбуз бар да, ошо тыюуну обязательно салабыз. Анан эгерде биз деген бияктан өзүбүз ошол концентратты биринчи этапта эми сатып калсак анда уже биздики параллельно жанакы биз айтып аткан
обогащенный руданы біз деген андан уже металл чыгарсак болот. Металл баягы дүйнө басымы менен державный басым керек. Түшүнүктүү. Жеңиш мырза, сиздин көзүңүз жетеби ушу мамлекет ушундай ишти аткара алат? Мен бир маанилүү могу талкуудан улам. Бул эми талкуу да. Бир сааттан кийин талаш тартыш менен сүйлөшөлчү. Кадырбек агам өтө маанилүү нерсени айтты да. Мына сиз айттыңыз, бирөө шыбырап койгон окшобойт, ошону айтып алды деп. Туурабы? Садыр Жапаров мамлекет башына келаткан адам. Эртең президент болом деген адам. Ана бирөө шыбырап койсо, мамлекеттин багытын, стратегиялык мааниге ээ болгон объектини бирөө шыбырап койгон сөзү менен жазабаш керек. Бул биринчи, бул маанилүү. Макулсузбу? Эртең президент боло турган адам. Экинчи концентраттар боюнча мына колунда Кадырбек өтө дасыккан геолог. Мына аксакалыбыз. Мына сиз билесиз, Кыргызстанда 2500 кор бар. Алтын кору, туурабы? Ошонун ичинен 200 тоннадан ашыктары мен санап эле коеюн, мына Талдыбулак, Левобережный, Кумтөр, Жирүү жана башка 5-30 тонналыктардан макмал, бозумчак, мүкүрташ иштен берди. Жетим тоо боюнча Жеңиш мырза. Мен ошого келатам. Бир дагы нерсе, мына бир дагы алтындын пайдасын көргөн жок мамлекет. Мына ушунун көбүнчөсү концентрат менен чыгып кетет. Жетим тоо боюнча руданы алып барып тияка теги өткөрүп беребиз, анан кийин комбинатты салабыз деди. Бул сиз айткандай бирөө шыбырап коюп ошону айткан сөзү. Анан дагы маанилүү нерсе, көчө кандидат Нарынга барып эл менен жолукту. Ошол жерде мына жанымда турган Тилек иниме сөз тийгизип айтып атат. Бир жаш бала чыгып алып жетим тоону бербейбиз деп айтып атат. Мамлекетти өнүктүрө турган жетим тоо деп атат. Эгерде ал иштебей калса, ушул бала күнөөлүү дегендейчи. Айланайын, президентке бараткан адам бир нерсе менен такалбаш керек да. Анан эгерде мына Жыргалбек агам да айтты, мына сиз дагы айттыңыз, муну иштетиш үчүн узак мөөнөт керек. Биринчи ТО иштелет, программасы жазылат, иликтөө жүрөт, фабрика курулат, байытыш керек, анан чыгарыш керек. Бул оюнчук эмес. Жыргалбек мырза, анан ушундай шашылыш билдирүүлөрдү жасаган канчалык туура? Мисалы, дароо эле эмки жылы эл ушундай түшүнүп калды да, дароо эле жетим тоону мамлекет иштетип баштайт экен депчи. Иштете албайт. Эртең баштайм деген эч ким жок. Мына Байкем айткандай, биздин геолог мына агаларыбыз айткандай, булар айтып атат, биринчи баягы геологоразведка болуп туруп, буну запаска коюш керек. Мамлекеттин запасына. Ошондон кийин иштер башталат да. Ал канча убакыт талап кылат? 2 жыл чалгындоо иштерине. Эми бүгүнкү күнү 21-кылымда биздеки мына Россиянын Росгеология деген ишканасы менен келишим түзгөнбүз. Ошо негизинде 1 миллиард 200 миллионго түзгөнбүз. Алардыкы космоста спутниктер бар. Атайын баягы 21-кылымдын нускасы менен алар карашат. Андан кийин баягы наземный технологиясы бар. Өзүнүн жерде технологиясы. Булар тез арада баягы Союз учурунда 5-6 жыл караган эмелерди булар болсо жарым жыл, 1 жылдын ичинде эле бийликтеп коет. Кадырбек мырза, ошол Жеңиш мырзанын Мен ушул жактан суроо берейинби? Анткени чоң мамлекеттик мекеменин жетекчиси да. Жыргал Калмуратович айтсаңыз, биринчи этап ГП түзүлөт. Анан ГПга лицензия берилет, туура? Анан кийин ал өзүнчө программа жазып алып, проект негизинде ишке кирет. Сиз айткандай, буга акча каражаты керек. Бүгүн бюджетте акча барбы? каралганбы бюджет ичинде? Менде да ушундай Тилекке каршы бүгүн бюджетте акча жок. Болду. Но мамлекеттик ишкана бүгүнкү күндө булар болсо проектный инвестиция кредит таап алат. А бирок тиги иш айтып атпайбы? Биз бир дагы инвестор тартпайбыз, өзү иштетебиз деп. Жок, инвестор жөнүндө сөз жок бияктан. Мы проектный кредит можем взять. Алабыз да. проектный кредитти качан далилдеген учурда Бизде ала алабыз. Кыргызско-российский фонд бере алат, Евразийский банк бере алат бизге. Именно под проект десең, под проектке любой банк бере алат да. Бул мамлекеттин эмеси карыз болбойт. Экинчи маселе ГП түзүлдү. Мына Кадырбек сизге дагы суроо да. ГП түзүлдү, ошол жака фабрика куруп, байытыш үчүн электроэнергия барыш керек, туурабы? Мындай да азыр. Электроэнергия барыш керек байга, айтсаңыз. Электроэнергия азыр кайерге гана кереги жок болот. Жок, бардык фабрика жерде курулган. бар. Азыр Верхний каскад. каса телевидение иштебейт. Керек. Керек. Верхний Нарынский каскад керекпи? ГЭС куруш керекпи? Алып барыш керекпи? Эми кептин бар ошого чейин Керекпи? чейинкилерди адагында тактап Жок, алалычы. кой туруңуз. Керекпи? Баары эле керек. Иштетүү да керек. Мен кой туруңуз. Беришин Мындай. Тиги киши барып айтып атат. Верхний Нарынский каскадты салабыз деди. Ишке киргизебиз деди. Жакшы болот. Жетим тонна ачабыз деди. Жакшы болот. Верхний Нарынский каскадтын 37 миллион доллар карызы бар. Аны кантип кутулабыз? Аны кутулмайынча мен ошого жооп берейинби? Мен ошого жооп берейин. Технологиясын айтып берейин, запасын айтып берейин, эмне кылыштын жолун айтып берейин. Да, Верхний Нарынский каскадка инвесторлор бар.
бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп бүткөн 37 миллион бул деген өтө чоң маанилүү карыз эмес. Бул карызды тез эле чечип койсок болот. Главный инвесторлор бар. Ошол биз нарынга чейин барып, жакында эле барып тиги Атбашинский ГЭСин барып 3-чү гидроагрегатын ачып келдим. Аяктан дагы айттым, ошол каскадтын мындай курап турган бизге мүмкүнчүлүк бар тез арада. Мен сураганым мындай да, мунун баарын тактап атканда бул аябай маанилүү нерселер. Мына Россия Федерациясы Кыргызстандын бюджетин колдоо иретинде 20 миллион доллар бөлүп берди. С примечанием. Бир дагы мамлекет тарыхтан мынтип бөлчү эмес. Алар баягы в поддержку бюджета деп акча бөлчү да. Пенсия, пособие, айлыкка деп берип атат. Ошол учурда биз 758-760 миллион шайлоо кетирип атабыз. Акча жок казынада. Кантип ачабыз, кантип иштетебиз? Тиги киши айтты, инвестор чакырбайбыз деди. Ошол учурда бүгүн бир нерсе айтып атат, эртең өзгөртүп кетип атат. Анан айтты, эл каршы чыкса, Ал да саясатчы, сен де саясатчысың. Өзүңөр чечип ал маселени, туура? Акча бар жогун ал. Мен уруксат берсеңиздер, агалар Тилекмет мырзага дагы суроо берейин, Жогоруда Жеңиш мырза айтпадыбы, ошол сиздер тарапка ушундай сөздөр айтылып жатат депчи. Мындай бир караганда чындап эле, мисалы сиздер мамлекетте иштетпесин, инвестордо иштетпесин деп жатасыздар да. Анан мындай бир кен байлыкты басып алып эле жата берген туурабы деген ой жаралат да. Бүгүнкү күндө биз андай деген жокпуз. Биринчиден биз айтып атабыз, агайлар айтпады, чалгындоо ишиде жүрө элек болсо, анан алындан кандай пайда табабыз? Эң негизгиси зыяндуулугун айта элек да. Балким пайдасынан зыяны көп болот. Аны иштеткенде, анан Кытайга ташып сатабыз деп айтты жаңы эле. Анан кандай зыяндуулуктар, экология кандай жабырып атат? Анан биз ошон үчүн айтып атабыз да, бүгүн тийбейли, тура берсин деп атабыз. Кандай технология менен иштетебиз? Аны ТО-да жок да бүгүн, туурабы? Анан ошо ТО жок эле Кытайга ташып сатабыз деп аткан бул абсурд да, мамлекет башкарам деген кишичи. Жыргалбек мырза, ошонун Металлургический комбинат каякта курулса, ошол жактан экология маселеси болушу мүмкүн. Ага чейин маселе жок. Тилекметтин айтканы туура. Мен айтып атпаймынбы? Эгерде кен чалгындалбаса, жанакы каяктан акча алабыз, эне курабыз, жол курабыз, 200 машина керек, хоба, же темир жол керек деген мааниси такыр жок болот. Туура. Жыргалбек мырза, Ошол үчүн ошол эле тиги корук маселеси, ошол нарын суусу ошол тоодон башталат экен, ошол жакта аркар кулжа жаныбарлар бар, жаратылыш талкаланат деген сөздөр канчалык негиздүү? Ошол жагын карадыңыздарбы? Экология боюнча биздики зыян тартпайбыз. Металлургический комбинат производство каякта орносо, ошол жак экологиялык тартыш болушу мүмкүн. Бирок ага чейин эметпейт. Да, жолдор салыныш керек, темир жол салыныш керек, инфраструктура, свет орнош керек. Ошол жагынан Кумтөр ачылып атканда 93-жылы, 91-жылы талкуулар башланат. Ошондо Аскар Акаевич биринчи президент туңгуч. Анан элди ишендиришкен да. Кумтөр ачылса, Кыргызстандын ар бир жаранын башына алтын болот, Кыргызстан Швейцария болот деп. Эсиңерде? Кумтөр ачылды, мына 30 жыл болду. Пайдасын көрдүкпү? Жок. Бүгүн талапкер болуп, эртең президент болом деген адам Кумтөрдө алтын жок деп чыкты. Кумтөрдүн сайтында кой туруңуз. Бул менин сөзүм эмес, тиги кишинин сөзүн айтып атам. Кумтөрдүн сайтында бүгүн 300дөн кем эмес тонна алтын бар деди. Туурабы? Эми маселе мен кантип айтсын? Эми айтты да. Ал айтты да. Ошол жерден 300 тоннадан ашык алтын алынды. Алынды, уже алынып кетти. Запас 700дөн ашык. Тегерегинде дагы башка участоктор бар. А жерде дагы алтын коргоору бар. Эми мен айтып келаткан туптар айтып атасыз. Мен айтайын. Эми жанадан өре сүйлөп, мен деле сүйлөп коеюн эми. Сөзүм бузуп койдуңуз. Мен бүтүрүп алайын, анан сиз толуктап коесуз. Алтын жок деди. Бул менин сөзүм эмес, тиги кишинин сөзү. Эми маселе коркунуч ушунда да. Азыр мына жетимде экология бузулбайт. Жетимди ачышыбыз керек, экономиканы көтөрөбүз. Эмне гана жакшы сөздөр айтылбайт, эмне гана жылуу сөздөр айтылбайт. Муну коргойбуз деп чыккандар, мына инимдей болуп жаман көрүнөт. Ачык эле айтты да, эртең экономика жабыркаса, мына ушулар күнөөлүү болот дейм. Бул эмне деген сөз? Президенттин сөзүбү? Тилекмет мырза, сиздердин ошол көзүңүздөр жетеби? Мамлекет мындай туура иш алып барып, Кумтөрдөгүдөй окуя кайталанып калбайт дегенге. Жергиликтүүлөрдүн ою кандай бул боюнча? Жок, жетпейт. Жергиликтүүлөр менен жолуктук. Биз иштеп, жумуш орундар түзүлүп, жаңы технологиялар менен иштеп, жумуш орундар камсыз болсо, биз деле сүйүнөбүз да. Анан могу Бишкек четинде свалка иштей албай атпайбы? Бүгүн мамлекеттин ошого дагы кудурети жетпей атат. Биздин чочулаганыбыз ошол Кумтөрдүн кебетесин кийип калат да. Келечек муунга талкаланган мөңгү, ууланган сианид эмелер калып калат. Эми башка технология болот, башка жака темир менен ташып келебиз болот. Эми аяка инфраструктура керек. Мунун баары этап менен болгончо Садыр Нурматович бийлиги бүтүп калат.
баягы чалгындоо иштер болгончо, темир жол салынганча, комбинат салынганча билги бүтүп калат. Ал жөнүндө азыр сөз кылуунун деле кажети жок да. Иштете албайт. Жалалбек мырза, жергиликтүүлөр менен сүйлөшүүлөр жүрбөй, аларга түшүндүрүү иштери жүрбөй, эмне үчүн ушундай билдирүүлөр жасалып жатат? Ар бир мына кайсы мына Алтын Кен, Солтон Сары, Макмал, Вертекс, Киши Чарат. Жетим тоо биздики. Бүт баарын биз мен кыдырып келтем да. Баардыгы менен кышпы, жайбы барып кыдырам, эл менен жолугам, сүйлөшөм. Анан кияктан дагы бир мындай жаш балдар бар, алар дагы айтат, иштебей эле койсун дегендей. Иштебей койсо сен инантаң пенсияны каяктан алат? Мугалимдер айлыгын каяктан алат? Анан ушинтип эле мен айылымда иштебесин, тет жакка көчүп кетсин деп эле, анда такыр иштетпей эле кой, өндүрүш болбой эле койсун. Келечекке максат койбой эле коелук, анда кадам таштабай эле коелук. Бул онда ошого алып келтабыз да. Жок, кадам таштаган башка жерлер кандай болуп атат? Буга чейинки. Мен өндүрүшчү катары айтып атам. Биз деген максат коюшубуз керек. Кичине баягы келечекке биз деген жаштарга максатты деген таза кишилер менен коюшубуз керек. Өнүккөн мамлекетти калтырып кетели деген ойду мындай көтөрүшүбүз керек да. Жок, бул деген ошо жаш балдарга бизге будущее калсын, кийин иштетебиз дегендей деген маселе бул деген туура эмес да. Жыргалбек Алмуратович өндүрүшчү да. Бул кишилер бир нерсе өнүп, киреше кирип турганы жакшы да. Бирок маселе бул тилектерин көтөргөнү, элдин азыр айтып атканы. Мына эки эле нерсе менен түшүндүрүп берейин. Садыр Жапаров убактылуу өкмөткө, убактылуу, утурлуу өкмөткө келгенде, о иштеп аткан конституцияны жокко чыгарды, могу конституцияны алып чыкты. Биз конституция тууралуу Жок, бул маанилүү Элвира. Жок, байланыш сиз угуп туруңуз дейм. Кыскараак Анан айтты, мону эл каалап атат деди. Элден сураган жок. Ошондой эле жетим тоо боюнча. Мен параллель кылып атам да. Жетим тоону элден сураган жок. Анда келгиле референдум өткөрөлү, жетим тоону чыгаралы. Эмне үчүн болуп калды Жыргалбек Алмуратович? Мына бар эки колумдагы алтын, маякта жез, сурма, бүт бардыгы бар Кыргызстан боюнча. Канча запас, канча казылган. Эл пайдасын көргөн жок да. Ошон үчүн айтып атат, жок иштетпегиле. Мына буларга иштетпегиле деп атат. Эгерде адилеттүү бийлик келсе, эл менен баарлашып, сиз айткандай башында туура айтты агам. Көрөлү, байкайлы десе, да дейт. Эл каалап атат, экономика өнүгүш керек, иштетебиз. Бул эмне деген нерсе? Эми мындай да. Ал киши мүмкүн ошо мен уккан эмесмин, ошентип айткандыр. Бирок иштетүүнүн дагы жолдору бар да, туурабы? Жолдору бар. Жолдор. Менен чалгындоо иштери жүрөт. 2 жылбы, 2,5 жылбы, 1 жылбы жүрөт. Ал бүтөт. Ошондо чалгындоо иштеринде эмнелер бар? Бургулоо бар. Геофизика деп коет. Геофизика бу жерде абдан пайдалуу, эң жакшы нерсе, себеби сопутствующий. жок, мореки темирди каерде жатат, кандай алыспы, тереңби дегенди алдын ала көрсөтүп бере алат да. Ошондой иштерди жасат. Бургулоо менен аны тешип көрөт да, о бар экен дейт, пробасын алат, пробасын жиберет. Кадырбек ака, мына сиз айтып берип атат, ар бирөөнү мындай дыкат, иликтеп айтып берип атасыз да. Бирок ошондой жок, керек ошондой билдирүүлөр жасалардан мурда сиз геолог катары, мисалы геологдор биригип мындай бир айтсаңыздар болот. Чакырган жок да булар. Мен пенсиядан киши айтып атканыңыз ошол болуп атат да. Ошо агайга окшогон специалисттердин баары мына өмүрүн бүт арнап койгон да, чакырып туруп, анан кеңешип туруп, 2 жыл айтып атат чалгындоого кетет деп, ошондон кийин талкуулайлы десе болот да. Анан азыр Кытайга сатып баштайбыз 2021-жыл. Бул мен сөзүм эмес. Ошо талапкер өзү айтып атат. Сатып баштайбыз деп. Эми Чеки заттарды. мындай да. Концентрат. Ошо эрекини эметкендей чалгындап бүткөндөн кийин Концентрат айтып керек мен. отчет жасалат. Отчет талкууланат. Ошондо отчет талкууланып, ГКЗ деген бизде бар. Государственный комитет по запасам. Ошо жерге берилет. А жерде көп киши адистер карайт. Ал адистер ар түрдүү жактан адистер да. Экономисттер бар, геологдор бар, геофизиктер бар, жанакы экологдор бар, коргоо безопасность ошол боюнча бардык жагын карап көрөт. Ошондон кийин анан чечим чыгарат. Мореки да, анда дагы эме техника экономический расчет түзүлөт. Ошондо бар эсеп чыгат. Бу жерде мынча запасы бар экен. Анан кийин иштетебиз деген чечим кабыл алынат. Анан баланс деген коет. Баланс деген мамлекеттик баланска коюлат. Ошо коюлат. Коюлганда чечим чыгат. Бул жерди моорекиндей, момундай процент менен момундагы иштесе,
пайдалы болот. Рахмат Жыргалбек мырза. Жыргалбек мырза, анда эмне себептен ушулардын баары эске алынбай эле алдын ала мындай билдирүүлөр жасалып жатат да, биз кийинки жылдан баштап чалгындоону баштайбыз деп. Мисалы чалгындоого да каражат керек да. Ага дагы каражат каралганбы? Эсептегенсиздерби канча каражат керек экен? Прикидка жасап көрдүм, айтып берейин. Прикидка боюнча ошол жерде Даңгиде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн где-то бир 10-дон 15-ке чейин миллион доллар керек. Туура. Эми ар кандай Мен мамлекеттин ишканаларын жетектеп жүргөн акча мен үчүн мындай табыш деген өкө борчулук болбойт Маселе да. эмес, э? Маселе эмес. Эгерде, допустим, баягы мен Россиядан геологтор келип, мен Росгеологияны кол коюштук деп, алардын геолог чоң, мындай чоң илимий мындай академик геологтор менен сүйлөшүп калсам, алар айтып атышпайбы. Биз космостон мындай эме караганда, космоста спутник аркылуу караганда, силердики 98% горы дейт. Вот из 98% у вас только залежи, у вас вся таблица Менделеева есть дейт. А ошол жакта нам виднее дейт, что у вас есть, поэтому биз 1 миллиард, эмне үчүн айттым, 1 миллиард 200 миллион доллар эмнеге кетет десем, биз ошо 1 миллиард 200 миллион доллар сарптап, мы можем это сделать, найти вам на 12 миллиардов. Это пессимистический прогноз. А если оптимистический, это может быть и 120 миллиардов. То, что у вас в горах все есть. Только изилдөө керек дейт, ана каражат керек дейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бияктан чалгындоо иштерин баштап аракет кылып көрүшүбүз керек да. Жыргал Муратович, жетимтөө боюнча кечирип коюңуз сөзүңүз бөлүн. Жетимтөө боюнча Садыр Жапаров убактылуу премьер-министр милдетин аткарып турганда, сиздин мекемеден сурап, сиздин мекеменин чечими барбы? Азыр айтсаңыз. Жапаров сурады эле. Жетимтөө боюнча. Жок, бул ачык маалымат да, интернеттен. Жок, интернет именно сиздин мекеменин расмий кагазы. Бул эмнени билдирет? Бул жана сиз башында туп-туура баамдады. Бирөө келип кулагына шыбырап койгон. Анан расчет жок, иликтөө жок, чалгындоо жок, прогноз жок, анализ жок. Кытайдын 1 миллиардынан кутулабыз, 500 койгону киргизебиз деди. Бул эмне деген сөз? Бул азыр агай. Бул эртең президент болом деген адам мындай чоң, эбегейсиз чоң кен байлыктарды алардын алдында мына мекеме турат. Өкмөттүн целый структурасы турат. Минэконом бар, Минфин бар, геология бар, чакырат. Мына агам өзү иштеген. Кандай кен байлык болбосун, өкмөттүн алдында атайын управление бар, целый управление бар. Ошолор отуруп алып анан тегерек туурабы? Геологторду чакырыш керек. Кандай кылалы, эмне кылалы деш керек. чакырышпайбы? Каяка чакырат? Айтып берип Жок, атасыз. азыр сиз айтып атасыз, мен укпап турмун. Таң калып атасыз. Ошондой эле айтканда, Садыр Нуркочоев депутат кезинде эле көп маалыматтарды, булар баягы депутат кезинде көп маалыматтарды кумтор боюнча, чоң мындай эри мына кендер боюнча булар маалыматтарды ичип алып коюшкан да. Мага чейинки. Кумтор боюнча отурду да. Жыргал Калмуратович, мына аябай туура айттыңыз. Бул кишилер депутат кезинде кумтөр боюнча, башкалар боюнча маалымат алып койгон деп атасыз. Анда кумтөрдө эмне алтын жок деп айтып атат? Жок, мен түшүнбөйм да, кантип алтын жок деп айтсын? Антип Айтты да эми. алтын мурункудан аз деп айтышы мүмкүн. Алтын жок деди. Алтын жок болсо эмне иштеп атат? Дагы 5-10 жыл иштейт жок дегенде. Жеңиш мырза, бул маселени бийлик өкүлдөрү мындай айтып атышат да, бул деген айрым саясатчылардын шайлоо алдында элди мындай дүрбөлөңгө салып, элди кызытып, бийликке каршы тукуруу амалы депчи. Сиз да ошондой максатты көздөп жаткан болуп каласызбы ошондо? Бул мындай да, мондай бир адилеттүү, анан адилет үчүн, адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн күрөшсөң, сен сөзсүз эл душманы кылат, жел могуз көрсөтөт, жер менен жер кылып тепкилешет да. Мына азыр ушундай кылып атат бизди. Болгон жерге фанаттар чыгып тепкилеп атат. Маселе дүрбөлөң ким салды? Бизби? Айланайын, биз эчнеке кылган жокпуз. Биз өзүбүздүн жашоо менен тынч эле жашай бермекпиз, үйдө отура бермекпиз. Ал киши айтты да. Болгондо дагы болгон барган жерге айтып атат. Эң биринчи сөзүн эстегилечи, мына жана көрсөттүңүз, азыр ага айтып коеюн, эми суроо берди да. Эң биринчи өзүңүз мына интервьюсун бердиңиз. Ушул жерден көрдүк. Пресс-конференцияда аякта жалгыз эле Кыргызстан эмес, эл аралык журналисттер да отуруп, туурабы? Кытайдын карызын кутулуу үчүн жетимтоону иштетебиз. Онча хобону киргизебиз деди. Бул менин сөзүм эмес да, же бияктын сөзү эмес да. Андан кийин элди кыдырып жүрүп, бизди желмогуз көргөзүп атат, мени кара пиар деп атат. Биз эчтеке кылган жокпуз. Биз болгонун фактын айтып атабыз. Алар чыдабай атат. Мен оюмча,
биздин азыркы чыгып сүйлөп атканыбыз, айтып атканыбыз ал кишине деле биртике мындай эметет болуш керек. Таасир этип, ооба, мындай кылыш турбайбы деген мааниге келтириши мүмкүн. Мен ал киши ушинтип айтып анан бул туура эмес, такыр эми мындай кылбаш керек деп айткан жокмун. Мүмкүн. Ооба. Чалгындоо иштерин жүргүзөлү деп. Даже жанакындай акчаны таап берип, уюштуруп, ошону чалгындатып көрсүн. Мүмкүнчүлүгү болобу? Может пайда чыгат, балким пайда чыгат, Балким эмес. Точно чыгат. Же пайда эмес. Же зыян. Туралбек мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы? Бул мен өндүрүшчү катары генди иштетүүдө каражатты маселе катары көрбөйм депчи. Мисалы, эгер мамлекет каражатты таап, биз чалгындоо иштерин жүргүзөбүз, иштетебиз деп атса, анда эмне себептен жергиликтүүлөр каршы чыгып атат? Булардын артында бир кандайдыр бир күчтөр барбы же башка себептер барбы? Элден мындай коркпой, үркпөй элдин алдына чыгып сөйлөш керек, түшүндүрүү жұмыштарын өткөзүш керек да. Кимдин милдети ал? Кимдин милдети түшүндүрүү иштерин жүргүзүү? Бул деген жергиликтүү бийликтин жумушу, губернатор, аким, айыл өкмөт, анан именно саясат жагынан бул деген биздин комитеттин жумушу. Биз ошон үчүн жеткиликтүү маалымат жүрүп жатабы? Бул жерде мындай да, Жыргал Калмуратов жакшы билесиз. Геологияда мына силер иштеп турганда ошондо өзгөрүү кирген, ошондон баштап жогорку кеңеш чечим чыгарып берген. Эгерде кайсы бир компанияга, ал ГП болобу, мамлекеттик болобу же башка сырттан келеби, лицензияны бергенде мамлекет сыртка туруп алат. Инвестор өзү барып жергиликтүүлөр менен сөйлөшөт. Инвестор менен жергиликтүүлөр бетме бет калып калып түзүлсө, мына бул кишилер сөйлөшүш керек. Эми бир нерсе. Биз Тилекбат мырзага дагы сөз беребиз. Акча табылат депчи. Анда жер үйдү эмнеге 100 миллион долларга бааладык? Акча табылса. Туурабы? Эгерде алтындарды левобережный эмне үчүн 50 миллион долларга бааладык? Эмнеге? Эмнеге ошон жакта Талды булакты 30 миллионго бааладык? Акча табылат деп айта беребиз. Жетимге киргенде акча жок экен. Мына өзү айтып атат Садыр Жапаров. Биз инвестор алып келбейбиз, өзүбүз иштетебиз деп. Өзүбүз иштете албайбыз. Инвестор тартып келебиз. Ошондо эмне деп айтат? Эмне үчүн өзүбүз иштете албайбыз? Адистер жетпейби же техника технология жетишпейби? Бардыгы бар. Бүгүнкү күндө мына бул кишилер пенсияда болсо дагы, мына байкемде эртең жумушка койсоң, эртең сразу спецовкасын алып чыгат ишке. Эмне күрөк мененби? Дүйнө өнүгүп атат да. Технологиялар өнүгүп атат. Анан ошол айтайын деп атам. жалгыз Кадырбек ага бир жетим тонн иштете албайт. Bizde университет бар, атайын горный университет бар, специалисттер бар. Бұл ореки давно sen айтып коюп. Биздин разработчиктер жана ишти казып алып аткандар эми кумтөрдөгүнө. Кумтөрдүн эки маселеси бар. Бир маселеси финансовый жана эме маселе. Ал жагы мен үчүн туура эмес. Мен оюм боюнча. Экинчиси техникалык жактан. Техникалык жактан кумтөр дүйнөдөгү эң алдыңкы ишканалардын бири. Техникалык жактан. Менеджмент жагынан да. Мени биздин ошол жерде могу жерде бүткөн университетти бүтүп ошол жерге барып иштеп аткан балдар азыр баардык дүйнө жүзүндө мына чоң кызматтарда жүрүшөт. Туура. Билишет. Кандай иштешти билишет. Бирок кимде? Кандай кимде? Пакет кимде? Технология бар. Пакетти айткан жокмун. Маселе ошондо. Маселе ошондо болот атпайбы, Кадырбек ага? Тилекбат мырза, сизге суроо берейин. Элди иштетүүдө Контрольный пакет кимде? Эң чоң маселе контрольный пакет деген Центерияда. эң көп, Центерияда. эң көп бизде Кыргызстанда бирок улуттар. Кумтөр маселесин кийинки программада талкуулайбыз, дагы бир программада. Жетим тоо менен Ошо байланыштуу. жетим тоого байланыштуу сүйлөшөңүздөр. Эмес азырынча. Же байланыштуу. Кумтөр чалгындалып бүткөн. Анда мындай суроону берейин. Жетим тоого кумтөрдөгүдөй менеджмент, кумтөрдөгүдөй технологияны алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Барбыр инвестор тартыш керекпи? Эмне үчүн? Биз мамлекеттин күчү жетеби? Акча жок болсо, Акча жок деп атпайбыз. 1,5 миллиард бар деп айтпадым. Жок, ал башка маселеге. Ал жетимдик эмес. Геологический жумуштарга биздеген Россия менен Росгеология менен 1 миллиард 200 миллион долларга келишим болбошкан. Биз алып Баары каражат келип туруп, бияктан келтирип, бүт изилдөөлөрдү кылып берелик Кыргызстанда. эгерде 12 Анан мен сурап атпайм, 1 миллиард 200 миллион бул деген сарптасак ошондо канча биз эметип алсам, как минимум 12 миллиард, как максимум 120 миллиард. ал кийинкисин айтып атат, пайдасын айтып атат. Ошону иштеткенден кийин, мисалы,
Ошол жерге бизге 15 Кадырбек миллион. аға. 15 миллион берсе окуп берет. Росгеология 1,5 миллиардқа қойса 12 миллиард деп атат. 12 миллион, пайдасы 2 нема алады? миллионду бизге берсе, Кыргызстанга, геологторго сизге берсе, сиз уюштурасыз. Чалгындоону уюштурасыз. Эгерде чалгындоонун натыйжасы оң болсо, анда эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек анда? İşleş керек да. Туурабы? Канча ген ачылат? Туурабы? Жок, кептин бар мындайды. Бир эле кийинди ачалы, жана даңгини ачалы. Ошону ачканда сен жана айтып аткан жумуш жол пайда болот. Мен айтып атам, эгерде деген сөздү унутпагыла. Мен аны келип айыртан каскыла деген жокмун. Эгерде кенди чалгындоонун натыйжасында эсептеп көргөндө пайдасы болот, момча деп тео жасат. Ошондо любой банк, Кыргызстандын банкы болобу, чет мемлекеттик банк болсо, эгерде ошол экини койсо, берет. Проектный кредитті берет анда. Берет. Себеби ал да өзүнүн үлүшүн алат. Эмне үчүн биз эгерде ошондой жакшы нерсе болсо иштетпей коюшубуз керек. Тилекбек мырзага суроо берейинчи. Жана жогоруда Жыргалбек мырза айтпадыбы? Эртең күнү ген иштеп, ошондон пайда түшсө эмнеси жаман? Пенсия, пособие көбөйөт деп атат, Анан кийин ошол ген казуу маселесинде эле ошол жаштар чыгып наразылык акцияларын билдиргенде, булардын артында бир саясий күчтөр турат. Атайын тукуруп турган күчтөр турат деп атышат да. Сиздердин артыңыздарда да күчтөр барбы? Эки этапта жооп берейин. Биринчиси, бүгүн шайлоо жүрүп атпайбы? Бул кандидаттар көп болгондугунан байланыштуу азыр биздин артыбызда айрым бир саясатчы турат деп атат да. Мына шайлоо эртең эле бүтөт. Биз токтобойбуз. А жанагы ошо популисттик менен көтөрүп аткан башка талапкерлердики токтойт. Ошо мененчи бул тема жабылат. Экинчиден, жана жумуш орундары турат. Биздин кыймылдын максаты жетин тонну иштетели деп аткандарды элге желмогуз душман көрсөтүү эмес. Бул жерде жергиликтүү эл дагы эмне каршы чыгып атат? Бардыгы чийки болуп атат. Маалымат жетпей жатат. Ошол эле мына агайлар, экологтор бүт эмен чыгарып туруп, артыкчылыгы менен кемчилигин бирдей кылып, ошол элге дагы жеткизип туруп, анан коомдук талкууга чыгарса, азыркыдай эле мен президенттик башкарбосунбу же парламент деген сыяктуу эле иштетилсинби, иштетилбесинби, зыяны баланча экен, пайдасы баланча экен деп айтып, ошол жок эле анан кертип сатам деп атат. Мына азыр көрүп атпайсызбы телевизордончу? Анан ошон үчүн биз коргойлуу деп чыгып атпайбызбы? Жыргалбек мырза, эмне себептен ушундай иштер жүрбөй жатат? Туруп эле мындай иштетебиз дегенчи. Биздики бүгүнкү күндө биздики деген мына канча атап кеттим, мына канча гендер бар бизде. Ошо ар бир гендин аркасында 1000 орун жумуштар турат. Ошолордун баардыгы жумуш орундары турат. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө иштеп атышат. Ошолордун баардыгын түшүндүрүштери булар деген баягы 5-синде, 6-сында октябрдан кийин бир саясий маселе болуп токтоп калышпады. Булардын баарын кайра жандандырып иштеттирдик. Анан деген ошол жактан дагы бир 5-6 киши чыгып иштебесин деп бара турбай, анан биякта 1000 киши турат, жумушу жок. Деп баардыгын кайра иштетип чыктык да. Биздики убакыт ошол эле алып коет да. Мына мисалы үчүн жашоодо адвокат актайт, прокурор күнөөлүү дейт да. Агай өндүрүшчү. Бул жумуш ору түзүлсүн, өндүрүш иштесин, өзүнүн эмесин айтып атат да. Балким эртең экологтор келип туруп бизди ошол көндүрөт. У бизди айтат да. Көзүбүздү ачат, балким зыяны 100 эсе көп. Аны билбейт, агай өзүнүн иши тууралуу айтып атат да. Өндүрүшчү болгондуктан өндүрүш керек деп атат. Балким эртең экологтор келип туруп зыянын айтсачы. Ошон үчүн бул чийки болуп атпайбы биздин эме? Сиз жана тилек эмне суроо бербедиңизби? Мүмкүн бул балдардын артында же ошо каршы чыгып аткандын артында бир күч турат депчи. Аны биз деле айта алабыз. Ушу 7 тонн иштетебиз дегендердин артында Кытай деген күч турат деген имиш бар. Туурабы? Имиш дей берсек көп да. Имиш дей берсек көп. Мына эле атап аткан тиги Кытайдын жана жарандарын айтып берсек болот. Биз деле күнөө кое берсек болот. Маселе тигилер болбойт, бул болбойт эмес. Бүгүн Жыргалбек Алмаратович, баланста канча алтын бар, канча тонна запаста коюлган. Бул маанилүү. 500 тонна алтын бар. Запаска коюлган. Ошон көбүрөөк дагы болушу мүмкүн. 500 болжолдуу алтын бар. Адамдардын жана комбинаттарда иштеп аткан, ген байлыктарды иштетип аткан компаниялардын комбинаттарында иштеп аткан адамдардын саны боюнча Комтөрдө 3000ден ашык киши бар. Туурабы? Бирок 3000 адам иштеп үй бүлөсүн багып атат. Ошол учурда Комтөр 6 миллион элди баккан жок да. Мына Кадырбек агам экөөбүз талашып кетпедикпи? Комтөрдүн контрольный пакет бүгүн мамлекетте эмес, СНТРда 30%дан бүгүн 26,4%га түшүп калды. Ушундай эле 7 тонн менен кайталанбайт. Андан көптөр жок. Ушундай эле Кыргызстандыкы эң көп. Андан кийин
А жерде жалаң Кыргызстан эмес, а жерде жеке кишилер да бар, башкалар да бар. Топтор айтып атасыз. Мына колумда тизмеде ошо Кыргызстандын адамдары. Кумтөрдөгү акционерлердин болуп калышы мүмкүн деп турайын азыр. Мүмкүн деп учур келген баарын чыгарабыз. Бул адамдар. Эми мен эмнеге параллель кылып келатам? Биздин сарсана болгонубуз бүгүн эртең менен бирди айтып, оюн кайра өзгөртүп, анан эл кысым кылып, же болбосо бирөө айтып койсо, сиз айтканда бирөө шыбырап койсо, оюн өзгөрткөн адамдар жетим тоону иштете албайт. Эми мындай да. Ошондон кабатыр болуп атабыз. Менин оюмча, Жок, бу Кадыр жерде азыр Кадыр ага, эми мен сизге айткан жокмун да. талкуулоо эмес. Бул саясат жагынан Жок, Кадыр ага. бири-бири Эми чукмай отурсаңыз, айтып атат. Жыргалбек мырза, Андай болбош керек. эмне себептен, эмне себептен азыр Жеңиш мырза суроо биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат да. Жыргалбек мырза, мындай маселе жаралып атат. Көпчүлүгү эле ушул айтышат да, жогоруда Жеңиш мырза айтпадыбы? Ген казууга, ген өндүрүүгө келгенде инвестор менен жергиликтүү ишкер бетме-бет калып атат. Инвесторлорду мындай бир шылуун, бир талаптоочу катары жергиликтүү эл кабылдап атат да. Эмне себептен? Бизде бул бийликтегилер сол чөнтөккө акча салып коюп, тура эмес инвесторлор келип атабы же башка себептер барбы? Бизде атайын мамлекеттик агенттик бар. Баягы агентство по сопровождению инвестиций деген АБЗИ деп коет. Вот ошол деген инвестор менен келип келишим кол коюшуп, бизден мына биз деген лицензияны ага берип, ошол лицензия конкурска катышып, лицензияны алып, ошол инвестор менен кол коюшуп, ошол агентство башынан аягына чейин бар сопровождение кылыш керек да. Бүт кагаздарын, рухсат кагаздарын, башкасын, ошолор коргош керек. Милиция болобу, ККМ болобу, башка тараптан мамлекеттик органдар чогултуп коргош керек. Ошол агенттик бүгүнкү күндө өзүнүн ишин аткара албай атат. Себеби дегенде алардын күчү жетпей атат да. Башкы себеби ошол агенттиктеби же? Жок, ал агенттикте эмес. Ал агенттикте негизи жакшы максатта түзүлгөн, бирок ал өзүнүн милдетин аткара алган жок. Кандай болушу керек маселе чечилиш үчүн? Бу жерде деген агенттикти дублировать эте алышынын кажети эле жок болчу. Аякта тийиштүү министр экономика бар, геологияга тийиштүү мына өзүнүн агенттиги бар. Бул эми вообще министерство болуш керек да, по идее. Ага, мен сөз бүтүрүп коеюнчу. Мен сөз талашкан жерим жок. Мен чындыкты айтып атам. Бул мындайда чындыкты айтып атасыз. жок, мен сөзүмдү угуп коюңуз эми акырына чейинчи. Мен сизге карата айткан жокмун. Сиз бияка темага тийишиңиз жок. Мен тетиги бийлик айтып атам. Жетим тоого кабатыр болгонубуз, элдин пайдасын иштебей калат дегенибиз. Жетим тоого кабатыр болгонубуз, эл ишенбей калган. Мына өзүңүз жакшы билесиз. Сиз да геология министрлигинде иштегенсиз. Канча деген лицензия колго өтүп кеткен. Учурунда 300 сомго сатылып кеткен лицензиялар. Мына ошонун баарын, Кадырбек, ошонун баарын инвентаризация кылабыз деген утурумдуу бийлик кылган жок да. Мына ошол ал эми жергиликтүү бийлик боюнча, эл боюнча жергиликтүү элди эч ким теңине алган жок да. Эч ким теңине алган жок. Мына өзүңүз жакшы билесиз, геологияда иштегенсиз. Мына жылы Калмуратович өзү азыр жетектеп турат. Эң биринчи барып эл менен баарлаш керек. Лекмат мырза, элдин талабы кандай жетим тоону иштетпеш деп атат азыр? Бүгүнкү күндө элдин талабы иштетпеш керек. Бирок мен айтып атпаймынбы? Себеби маалымат жок, чийки, анан жанагынтип конкреттүү бир талаптарды койдуңуздарбы? Мисалы, мондай болсун, социалдык пакет мондай болсун, фонд түзүлсүн же. Социалдык пакетке чейинди канча убакыт керек, канча акча керек? чалгындоо иши жүрө элек болсо биз кайсы талапты коебуз? Чалгындоо иши Мында негизи өкмөттүн чечими болгондон кийин тапшырмалар кетет мамлекеттик структураларга, ошолор болсо мага тапшырма кетет, башка мен өзүм командамды иштеп алып туруп барам, геологторду иштеп алып туруп барып эл менен жолугам. Силердин жаш балдар менен араңарга кирип алып эле эл журттун апалары менен аталары менен Кыскача болсо биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. 300 сом деген айтып атасыз. 300 сом деген историясын мен тарыхын айтып берейин. 300 сом деген бизде 2 лицензия бар болчу. Лицензия на недропользование, лицензия на вид деятельности деп. Ошо биринчи ишкерлик жүргүзүү дегенге лицензия бергенге 300 сомдон ашык борбосун деп мыйзам чыгарылып калган. Лицензияны кенди иштетүү, же болбосо чалгындоо, же болбосо издөө жагын болсо, ал башка мыйзамда болчу да. Депутаттар биз жастык, бул эки башка, экөөнүн милдеттери башка. Ошо керек, моорекини андай кылбаш керек. Издөөгө биз ошол убакта Акаев 1993-жылы указ чыгарган. Лицензирование жөнүндө. Ошонун негизинде издөөгө
баланча акча төлөш керек. Разведкага баланча А төлөш неге керек. 300 сомго лицензия сатылганга Улап тұрмын мүмкүнчүлүк сен. түзүлдү? Мал Мен айтып атпайм. өткөн бул тарих Мыйзам- азыр жок андай. Азыр аукцион. Ошол азыр элдин баары эле 300 сомго саткан 300 сомго эч ким саткан эмес. Аны мыйзам аркылуу бекитип бизге тапшырма берген. Эгерде биз мамлекеттик иштеп атсак, мыйзамга карабай эле Түшүнүктүү. ошентебиз. Ошондуктан 300 сом дегенди айтпаш керек. Бир нерсеге чүнгүм келип Биологтор атат. көрөлөшөт. Байке, бир күнүндай бир маселеде Кытайлыктар келсе, Кытайлыктар бербеш керек дейт. Булар биздин жерди басып алат дейт. Тиякта жер үй, таласта. Орустар келип иштеп атса, жокту, орустар начар дегендей деп анын немесин өрттөшөт. Тияктан бозумчакта казактар иштеп атса, жок, казактар да неметет. Анан бизден Южный Африкадан, Нигериядан, башка жер, Судандан алып келели. Анда мен встречный суроо берейинби? Туура айтып атасыз. Азыр телефон кечирбей. Анда жыл калматчы. Анда айтыңызчы, жер үй боюнча лицензия канча бааланды, кандай болуп өттү? Бул биринчи, экинчи ошол эле бозумчак боюнча, ошол эле тиги чагырат боюнча, Талдуу булак боюнча эмне үчүн эл ишенбей атат? Вот канча пайда көрдүк, бул биринчи суроо. Экинчи суроо, бүгүн бюджетке киргизип аткан кен байлыктын пайдасы канча? Ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Жапаров Садыр Нуркожоевич ошондо айтты эле да. Биз деген мен мына утуп мен деген бийликке келсем, мен деген атайын комиссияны, мамлекеттик комиссия түзүп туруп, мен ошолор менен баарын чогултуп алып туруп, биз деген ошолор менен сүйлөшөбүз, ар бир инвестор менен сүйлөшөбүз, мамлекеттин үлүшүн талап кылабыз деген сөздөр болгон да. Ошолорду эми ал киши президентке өтө электе дагы. Бул биринчи. Экинчи, мамлекеттик комиссия түзүлө электе бизге ошол учурда мага тапшырма болгон. Мен жумушчу топ түзүп, бүгүнкү күндө кайсы лицензия бүгүнкү күндө кимге берилген, кайсы убакытта берилген, бүгүн иштеп атабы, жок иштеген жокпу. Эгерде иштебесе, биз бүгүн налогтордун баары пул деп коет, за удержание лицензия деп биз ошонун баасын көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө лицензияларды алып туруп эле баягы кымбатыраак сатам деп эле колдо кармап жүргөн лицензия көп да. Биз ошолордун баарын жогонтабыз да. Ошол бүгүнкү күндө жумушчу тобубуз жасап атат. Жумушчу топ жасап атат. Анан кандидат ким утат, мен бүгүн айта албайм. Тилекман мырза, сизге суроо берейинчи. Уткан кандидат келтирип өзүнүн Жирок Калмуратович, Садыр Жапаров президент болду. Бизде убакыт соңуна чыгып атат, Жеңиш мырза. Денонсация болуш керек. Бул жер үй башка кендер боюнча башка программада талкуулайбыз. Бүгүн Тилекман мырзага сөз берейин. Бул киши айта албайт да, комиссия иштейт деп атса, Денонсация болуш керек. Азыр мова деп койсоң, Сиз айтпадыңызбы? Кытайлар келсе да чочулай беребиз, орустар келсе дагы мына жер үй депчи. Инвесторлорду киргизбей. Өзүбүз кылбайбыз деп атпаймын. Ошол көчү айтып атпайбы? Садыр Нуркожоевич Нарыңгорол айтып атат. Бир дагы инвестор жолотпойбуз деп атат. Андай туура эмес да. Бир дагы инвестор жолотпойбуз. Башчыдан баштап пол жуганга чейин өзүбүздүк болот. Ошончон өзүбүз кылбайбыз болсо. Сиз профессионалсыз. Ал киши адис эмес. Кеңешип койбой, бизди күйөөнүбүз эмне үчүн коргоп чыгып атабыз? Анткени айтып атпайбызбы? Ошон үчүн адис эмес, профессионал эместердин колунда болуп Эгерде атат. ал киши утса, биз ага кичине кеңештерибизди беребиз да. Ута элек деле айтпаш керек да анда. Ута элек деле айтпай, балким утпайт. Эми Кыргызда үмүт деген бар да, үмүт чоң. Жирок Калмуратович, жанагы Аракет сөзүңүздө кылышыбыз мен бул жетим тобо байланыштуу да, келечекте ушундай болуп калат, мен точно билем. Мындайда Садыр Жапаров айтты деп атасыз, мамлекеттик комиссия түзүлөт, кийин баарын иликтеп чыгабыз, анан мамлекет пайдасын иштетебиз деп. Ошол эле жер үй боюнча пайдасына, мамлекеттин пайдасында жок да, денонсация кылыш керекпи? Эгерде пайда алып келебиз десек, туурабы? Келишимди бузуш керек да. Жаалбек мырза, анда мен сизге мындай суроо Жок, берейинчи. Элвира Башка айым, кендердегидей абалга келип калбайбыз дегенге кандай кепилдик бере аласыз ушул жетим тоо маселеси боюнча? Кандай Кепилдик жок, укуктук анча. нормалар бар? Элвира, мен айтып атканымча, Жирок Калмуратович. Жооп бергенге Мен мүмкүнчүлүк жоомду ала береби? албай атам да. Денонсация болуш керек да. Туурабы? Эми Айта бул албай киши атам. Жок, Кадырбек ага, кой турбайсызбы? Эми бул киши кайткан. Эми кой турбайсызбы? Ойлонуш керек. Жаңы президент Ой, турбайсыз, келсе, жаңы Кадырбек өкмөт аға. тузулат. Бул кишини мүмкүн Талкуулап ойлонуш керек экен. Мен суроомо жооп берсеңиз. Мамлекеттик комиссия түзүлөт. Садыр Жапаров айтты деп, бирок мамлекеттин комиссиянын ишин азыр эле көрүп турабыз. Жетим тоо боюнча так ушундай болот. Кепилдик барбы, Жыргалбек мырза? Башка кендердегидей абал кайталанып калбайт Нерсени дегенге. билем, бийликке таза адамдар келсе, ана бардыгына кепилдик болот. Анан калганына мен жооп бере албайм. Демек ал Принцип ошол.
шайлоочулардын добуш беришине байланыш болуп калат. Эми кандай адам келери турабы, мырзалар? Адегенде геологиялык разведка чалгындоону жүргүзүп алалычы. Туура Кадырбек ага. Андан кийин Эң аны биринчи негизинде чалгындоо андан иликтөө аркасы- иштери. Жок, кой тургула. Улам Жок, улам чалгындоодон мурун мына азыр эле мамлекеттин жетекчиси жогулуп калды. Жегиш мырза болду. Ой өзгөрдү. Биздин убакыт соңуна чыкты. Биздин Ак Сүйлөө программасына берилген убакыт соңуна чыкты. Биздин студияга келип кызыктуу талкуу уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Кадырбек ага айткандай, адегенде чалгындоо иликтөө иштерин жүргүзүп туруп анан кенди иштетсек, чогуу чаран кеңешип, мамлекет пайдасына болот деген үмүт эл менен кеңешип, үмүт менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ак Сүйлөө программасын көрдүңүздөр. Аманчылыкта көрүшөлү.